мектептеги кыздар балдар ошолорго көз карашың кандай? Алар эмеси ыйманы жок кыздар, ыйманы жок балдар ушинтип бири-бирин тонуп аткан чыгар. Бирок биздин мектепте андайга жол жок. Интернетке кайрылып келсек, бул жер жүзүндөгү маалыматтарды, жаңылыктарды биз алабыз. Мисалы Кыргызстанды алсак, Кыргызстандын ичинде эле өтө көп силерге окшогон передачалар бар. Ошолордон маалымат алсак болот. Азаттык плюс сыяктуу телебе. Жаштар келди. Саламатсыздарбы? Биринчиден жаңы бул жерде эжелер айтып кетти. Азыр баңгизаттарды колдонуп атат, ошол шприцтер күнөөлүү депчи. Мисалы азыр билесиздер, бул бардык жаштар эле билсе керек, негизи тасмалардан, кинолордон, же болбосо ушундай жаман нерселерди берип атат да бизге передачалардычы. Анан канткенде жаштар оңолот. Мисалы ар бир мектепке бул шарт түзүп берсе, жакшы окууга, мисалы спорт менен машыкканга жакшы нерселер түзүп берсе, ошондо гана жаштар оңолот деп ишенем. Нама чоңуз айтып кетти, шарт түзүп берсе депчи. Мен мектебимде антип айта албайм. Мен мектебимде бүттүгү бар, бүттүгү жетиштүү. И шарт дагы бар. Кудай бурса, биз жаштар келечеги. Жаштардын келечеги, кел. Саламатсыздарбы? Мен эмени айтып өтөйүн дегем, сизге суроо берейин дегем. Азыр динге дагы эметип, мындай динге дагы же эмеге дагы бирдей караш керекпи? Өзбек ажы, кандай кылыш керек дейт? Билимге, динге кандай кылабыз, кимдер карайт деген суроо болуп атат. Айлана чөйрө бизге талим тарбия береби, адеп ахлакты ким берет деген маселе Кудай бурса чогултуп жооп бересиз го деген ойдобуз. Жаштар өтө көп болуп атат, келгиле. Бул нерсенин баары бул адамдын кайдыгерчилигинен келип чыгат. Азыркы жаштар өздөрүнүн талим тарбиясын ушу динден дагы алса болот деп ойлойм да. Рахмат дагы. Бул жаңы эле айтып кетпеди, мектепте шарт болуш керек депчи. Шартка эч кандай карабайт, бул адамдардын ыймандыгы жоктугунан. Эгерде бул адам заман бузулуп отуруп атпай, заман эч кандай бузулган жок. Заманды бузган биз өзүбүз адамдарбыз да, туурабы? А бизде шартты өзүбүз шарт жок эле. Биз адамда өзүбүздүн жүрөгүбүздө ыйман болуп, өзүбүзгө өзүбүз кайдыгер карабасак, өзүбүз таза адам болсок, демек бардыгына шарт түзгөн биз өзүбүз канабыз да. Демек баары биздин күчүбүздө, күч биримдикте. Демек жаштар Ошо биз кантип адам болобуз? Мисалы, ошо эки тармакты тең чогуу алып кетишибиз керек да. Билим тармагындагы, дин жагынан дагы. Ар бир адамдын өз колунда, ар бир адам өзү ошо дин жагына умтулуш керек. Бир гана бардык жагына умтулуш керек, бирок дин жакты аябай менин оюмча күч берет деп ойлойм да. Билим алууга бардык жагына рухий жактан күч берет. Адеп ахлак, а? Адеп ахлак. Рахмат. Бул азыркы замандын бузулушун, мисалы жаныбызда жүргөн жаман адамдарды өзүбүз тарбияласак болот. Исхак Разаков айтып кеткендей, сен таза болсоң, мен таза болсом, коом да таза болот дегендей. Ошондуктан бардык айлана чөйрөбүздү өзүбүз тарбиялап, өзүбүз ынтымакка келтирүүгө болот. Демек, адеп ахлак тарбия өзүңөрдөн деле болот экен да. Барбы? Келди. Саламатсыздарбы? Кайсы мектеп? Үсөнбай Акмбеков. Бул жерде бир кыз айтып атпайбы? Бардык нерсе мындай мектепте шарт түзүп бериш керек депчи, спорт жакка. Бирок биз өзүбүз деле бардык мектепте шарт деген бар. Ал эми телевизор көрбөй деле, жакшы передачалар көрүп деле тарбия алса болот. Кандай көрсөтүүлөрдү көрөсүңөр? Кандай тарбияларды аласыңар ошол көрсөтүүлөрдөн? Кайсыл? Көбүнчө бул азыркы учурда мындай бардык жаштардын эле көңүлүн бурган передача акылоордо болуш керек. Мен ошол жактан өзүмө керектүү мындай материалдарды топтой алам да. Бул жерде ыйман дегенде ар бир адамда ыйман болуш керек. Бардыгыбыз бул ыйман деген эмне? Ыйман деген менин оюмча бул ыйман ар бир адам түпкү оюнда болуш керек. Ыйман Рахмат. Жаштарга суроо берейинчи. Мисалы мындай бир жаман өнөр болот да. Мисалы жигиттер менен кыздар мектеп учурунда достошуп атат. Анан ошо кыздар балдар үчүн мушташып атат. Ошо мүмкүнбү же мүмкүн эмеспи? Достошуш керекпи, кереги жок? Ким жооп берет? Кыздардан. Талашпай деле койсо болот. Кыздар анткени кыз сүйсө калат, бала сүйсө калат деген макала капар эмеспи? Ошону кыздар өзүнө деле туюп койсо болот да. Бала сүйбөсө талашып эмне кылат? Анткени бала сүйбөсө баары бир албайт да, анан өзүн жаманатты кылып урушпай эле коюш керек да талашып.
Балдар менен жүрсө болобу, болбойбу мектеп чагында? Мектеп жактан бала менен жүрсө болбойт. Неге болбойт? Классташ мененби? Классташ менен мындай классташ катары эле жүрүп анан өтө меметип кетип жүрүүгө деле болбойт. Берилип кеткен болбойт, Жаштар сүйлөсүн. Сиз айтып атпайсызбы ошол кыздар менен балдар сүйлөшкөн болбойт депчи? Бирок классташ менен болот. Бирок мындай өтө терең кирип кетүүгө болбойт да. Бирок сиз айтып Ушул жерге чейин барыш керек. Эми классташ болгондон кийин сүйлөшөсүң да турабы? Анан эми классташ болуп сүйлөшөсүң. Эмне жөнүндө сүйлөшөсүңөр? Сен сүйлөшөсөң, келип сенин подружкаң сени муштап жүрсөчү. Неге мени муштайт? Эмне сүйлөшөсүң деп? Мен жигитим деп. Мен өзүм афорт этсем деп. Жок, мен өзүм. Классташ бала менен сүйлөшүп атсам, тиги кыз келип мени урса, бул туура эмес да. Анткени мен классташым менен сүйлөшүп атам. Мен өзүм жигитим менен сүйлөшкөн жокмун да, турабы? Анан сиз айтып атасыз, бул балдар менен сүйлөшкөнгө болбойт деп. Неге болбойт да? Классташпысың, сүйлөшөсүң да, башка жактын мектебин менен, башка жактын өлкөдөн келген балдар менен сүйлөшүүгө болбойт, бул туура. Андай классташ менен сүйлөшүүгө болот да. Ассаламу алейкум. Мен Кутушбеков Темирлан, 10 класстын окуучусу болом. Мен жанадан бери байкап келатам, бул жакта кыздар, балдар жөнүндө сөздөр болуп атат. Анан кийин жанакы рекетизм деген сөздөр болуп атат да, жана кыздардын арасынан деп. Сиздердин убагыңыздарда болду эле ошондой. Жанакы кыз бала талашмай, кыздар бала талашып. Жаштар сүйлөсүн. Коноктор. Жана айтып, биздин убакта андай нерсе жок болчу деп, жок болчу андай. Эми андай нерсе жок болгон күндө сиз эмне деп атпайсызбы, ошо балдарды, кыздарды күнөөлөгөн деп атасыз да, жанакы баякы эме деп. Ушу баланы талашып, мушташып атат дегенди айттыңыз да сизчи? Анан кийин эми мен ойлобойм андай биздин мектепте бар деп. Жаштар сүйлөсүн. Рахмат. Саламатсыздарбы? Мен Жолдошалиева Мерим, Акчалов мектебинде окуйм. Мен кошулбайм то, что балдар менен сүйлөшүүгө болбойт деп. Мен сүйлөшүүбүз керек. Анда чеги болот. Чеги кандай болот? Чеги болот сүйлөшүп, таанышып, аны билип, анын оюн билип, бала сүйсө алат дейт, кыз сүйсө калат. Ошондуктан бала сүйүп, андай уруш деле болбойт болуш керек менин оюмча. Баары жакшы болсо, эгер ыйман болсо. Парктарда жүзө болобу? Эми паркта жүрсө болот, гулять эткен болот. Азыр 21-кылым деп коет го. Айтып атпайсызбы? Балдар менен сүйлөшкөнгө болбойт депчи. Эгер ушинтип сүйлөшкөнгө болбойт, бул туура эмес деп чек кое бересиздер. Анда кандай болот? Кыздар менен кыздар, балдар менен балдар сүйлөшүп калабыз, кандай болот? Болот да балдар менен сүйлөшкөн деле. Сиз айттыңыз, ошо эгер кыз менен кетип баратсаң, ошол башка бир мындайча айтканда ошо кызды эки бала талашып урушуп кетти дедиңиз, Ошол мисалы үчүн ошо баланын өз адеп аклагынан айырмаласы болот. Мисалы үчүн эгер ошол баланын адеби бар болсо, ал келип аны урбайт го деп ойлойм. Жок, баланы эки кыз талашып атат. Сени эки кыз талашып атат, Жармагүл менен Бозогүл. Ошо адеп аклактан айырмалат да мисалы үчүн. Ошо эгер аны кыз дегенде мындайча айтканда ошо кыздын, ал мындайча айтканда тартиби жок дегенге барабар, мындайча айтканда. Ошо баланы талашкан. Жаштар кыздар барбы? Саламатсыздарбы? Мен Шырматова Хабиба. Мен сиздерге кошулбайм. Азыр көбүнчө айтып атасыздар, кыздар күнөөлүү, баланы эки кыз талашып буш кеткен депчи. Бизде мындай жок. Бизде жок силерде, такыр жокпу? Болгондой эмес. Биз уккандай эмес. Мен тааныйм, бир кыздардын баарын 100% тааныйм. Мындай болгон эмес, болсо шаарда болушу мүмкүн, батыш тараптан болушу мүмкүн. Мен сиздерге кошулбайм, кечирип коюңуздар. Жүрсө болобу? Мектептин кыздары балдар менен жүрсө болобу? Дос катарыбы? Иши достошуп жүрөбү, мындай акырын кол кармашып жүрсө болобу? Достошуп болот, бирок чеги менен. Сен дос канча жигитиң бар? Мен жигитим жок экен. Жокпу? Мен сүйлөшпөйм. Жаштар сүйлөсүн. Айтпайсызбы, достошконго болбойт депчи. Достошконго болбойт. Эмнеге? Анда мектептин кызыгы эмнеде да? Достошуп, берен сабак өтүп, бири-биринен сабак сураганда, сабак сурап, бири-биринен жардам сураш керек да. Анан достошконго болбойт атасыз. Жок, балдардан сураса болбойбу? Балдардан караганда мүмкүн кыздардын да ою башка бар да. Жана операция дегенде шүрикдей болуп. Жок, неме, мисалы баладан сурайын десең, ал бала жакшы билбесе. Андан акта өзүң дос кызың ошол жакшы билсе да, анан акыл насаат сурап же бирдеке окуудан бирдеке сурасаң болот да. Дос кызымды, Дос кызымды айтам, мен дос болсом, достумду эле айтам ал мененчи.
Жакшы, урматтуу телегөрүүчүлөр, биз мынакей жыйынтыктоо бөлүгүнө келдик. Ушул бүгүн сиздер менен биз ушул аз убакыттын ичинде ушул балдардын адеп ахлагы жөнүндө сүйлөшүп жатабыз. Андыктан азыркы коноктор, урматтуу жаштар, ушул азыркы тема боюнча өзүңөрдүн оюңарды кыска нуска 10 секундтан жыйынтыктап айтып берсеңер. Адеп ахлак деген бул өзү кыз менен бала болгондон кийин кыз адеби кымбат, а бала адеби урмат дейт. Кыз менен бала достошуш керек, мектептенчи, бирок чеги менен. Албетте жакшыга жакшы кылыш бул ар адамдын иши, а эми жаманга жакшы кылыш бул эр адамдын иши дейт. Баарыбыздын жүрөгүбүздө, мына мектеп окуучуларында жүрөгүнүн түпкү тегинде ыйман болуш керек. Ыйман болуш керек, адеп болуш керек, анан кийин баарысы болот деген ойдомун. Рахмат. Жашоо өзү бул этаптардан турат. Мисалы, жаштык кез, мектеп учуру, анан кийин студенттик кез, анан кийин уже турмуш куруу чагы болот. Ошондуктан мектеп учурунда андай жүрүп, мындай ашыкча нерселерди кылбаш керек деп ойлойм да. Анткени, мисалы, башка өлкөлөрдө деле мына ар кандай лицейлер бар окуучулар үчүн. Ал лицейлерде аябай тартиптер каралган. Мисалы, Кытайларда, Японияларда ушундай тартип жагынан бекемделген лицейлер бар. Мисалы, телевизордон деле өздөрүңөр көрүп атат болушуңар керек. Ошо аяктан мисалы балдар кыздар жүргөнгө болбойт. Аябай мындай тартиптерди чектелген да. Бизде болобу? Бизде андай лицейлер, менин оюмча андай лицейлер аз го дейм. Мисалы, Талас областы боюнча Себаттык кыздар лицейи, мужской Себат дегендер бар. Бирок аларда тартип жакшы, ошон үчүн алар мисалы мен өзүм көрүп аткандай олимпиадаларда орундарды, алдыңкы орундарды ээлешет. Бербейт. Ошо тартиптери күчтүү, алар бир гана билим багыты боюнча. Демек, адеп ахлагы жакшы экен да? Адеп ахлагы жакшы. Менин оюмча ошо мектеп учурунда жүрбөш керек. Эч кандай кызыкчылыктардын баары, мисалы, ошо билимиң жакшы болсо, билим окуу тармагынан кетсеңер, мен мектеп учурунда, анан студенттик кезде өзү бардыгы башталат. Рахмат. Бул жерде айтып атпайбы, Себат депчи, чындап эле бул мектепте балдар менен кыздар жүргөнгө болот, бирок чеги менен. Өтө жүрүп кетсе дагы мындай мас болуп калышы мүмкүн, Мас болуп деле калышы мүмкүн эмес. Мисалы, Себатта балдар өздөрүнчө, ал эми кыздар өздөрүнчө окушат. Ошол жактан бири-бири менен мындай аралашпаганда гана мындай көптөгөн орундарды эме кылышат да. Сен жүрүп атасыңбы? Балдар менен жүргөн эмесмин. Бир да жолу. Бир да жол. Досуң барбы? Досум бар. Рахмат, кел. Бул жерде айтып атпайбы, жаңы эле кимдер айтып кетишти. Бул ар бир адам өзүнө жооп бериш керек. Жагайыз айткандай, адамга эң кыйын нерсе бул күн сайын адам болуу. Демек, бул бир гана лицей, башка тарбияга жараша эмес, бул ар бир адам өзүн тарбиялаганда. Ал эми ыйманда болсо, эч кандай бир кызды жактырып калдыңбы ыйманда, ошого барып, ата-энеңе бар, ошону кудалаш, үйлөн дейт да. А бирок аны биз билбей туруп биз турмуш курууга макул эмеспиз. Азыр биз демек биз коомубузга жараша жашасыбыз керек. Бирок адеп ахлагы жакшы экен да ошол жигиттин, анан турмуш курган болбойбу? Сени сүйөм деп келип калды да, алат элем деп ата-энеңе кудалашып. Жок, азыркы коом башкача деп атпаймынбы? Мейли алындай балдар толтурат эми. Биз келе биринчи ар бир жигитке эле макул деле болгон алындай болбой калбайбы? Демек, бул жерде ар бир адам чоң роль ойнойт да, өзүнүн мындай айтканда өзүн жакшы алып жүрүү керек. Келди. 10 секунд. Суроо жакта агайларга суроо бере кетсем, телевиденияда передачалар жөнүндө сөз болуп атат. Бу жерде Акыл Ордо деген жакшы передача бар. Адан биз окуучулар көп жакшы нерселерди алабыз да. Ошондой передачаларды көбүрөөк кызак болбойбу? Рахмат, келди. Жок, Мынакей азыр сүйлөшпөй деп атпайсызбы мененчи? Мен мындай кыздар аралашында эме уруштар чыгып атат да. Мен да ошого мындай кыздарды ушул жерден коргоп кетким келет да. Азыркы эркектер эмес. Чачтарын өстүрүп, момундай кийинип, азыркы эркектер, мурданкы эркектерди көрө албайсың. Бүгүн мынакей сөзүнө да тура албайт да. Вообще сөзүнө тура албайт. Анан эме если бүгүн бирдеке деп сүйүүсүн айтсаң, эртең кидайт этип кетет да. Ошон үчүн аларды талашып мага билбейм. Кереги деле жок. Азыркы эркектер эркек эмес, почти кыз да болду. Айтарым ушу. Жаштар сүйлөсүн. Кидайт этип атат дейт эркектер. Жок, негизи кээ бирлер бардыр, бирок мен башканы айтайын дедим эле. Сиз айтып атасыздар, азыр жаштар сүйлөшкөндөчү карын сөзүн капка сал дейт, улун урматта дейт, бирок балык башынан сасыйт дейт.
эгер бизде күнөө болсо сизде деле бар, анткени сизден башталган. Эгер биз андайга баруубузду каалабасабыз, ал үчүн мамлекетти динге негиздеш керек. Сауд Арабия андайга негизделген, ошон үчүн аларда андай жок. Биздин мамлекет негизделген эмес, ошон үчүн ал. Дин дегенде эле баардыгыбыз жолук салынып, юбка кийиш керекпизби? Чоң аталарыбыздай болуп көйнөк кийиш керекпизби сизге? Урматтуу коноктор, анда Айнажа, мынакей жаштардын оюн уктуңуздар. Бир топ сөздөрдү айтты. Убактыбыз улам карып баратат. 20 секунд жыйынтыктап берсеңиз. Балдардын адеп аклагы жөнүндө. Балдар, биз батан бери бир нече элеген багыттагы ойлоруңарды уктук. Мен ойлойт элем, мына мектепке келатканда окуучу билим алам деп келиш керек да. Анан тарбия менен чогуу билим бирге болбосо, анда жанагындай налог салмай, бири-бирине үстөмдүк кылмай, анан тарбиясыз жаш 18, 19, 20-га барып калган балдардын чоңоюп калышы ушуга мындай бар болуп калып атат да. Анан мен силерге айтар элем, биз неме кылбайбыз, сүйлөшпөй эч ким менен деп чек кое албайбыз. Телефонду кармаба деп дагы аны чектей албайбыз. Анан силерге чакырат элем силерди. Ар бир окуучу өзүнүн мындай бир тарбиясы менен анан мына билимди кошо алып жүрүүгө чакырат элем. Азыр мен карап отурсам, бир дагы бир окуу жөнүндө бир сүйлөм болгон жок да. Мен ушуга сал бир ичимен нааразычылыгым болуп калды. Рахмат. Биздин оюбуз эле ушул да. Адеп аклак, жакшы жүргүлө, жаман жүрбөгүлө деген гана. Сүйлөшкүлө, кыздар менен таанышкыла, неме жүргүлө. Бирөөп адеп аклактан жүрөгүңөрдү ыйманды жүрөп, тартип менен сүйлөшүп, тартип менен жүргүлө. Ошого чакырабыз. Анан титнерде бир кысым айтып кетпеди, эркек эмес деп. Антип айтпайын анайын. Бакаштуу немеден эркек артык дейт. Эркекти антип айтпайт. Атам замандан бери эркекти сыйлап келген. Алтын баштуу аялдан бака баш эр артык дейт. Артык макал бар го. Андан антип айтпаш керек, сәл астыраак болуш керек. Анан бирок бәріңерді иманга, аклакка үндеп чыгып кетем айнага. Мисалы мен жанатан бери айтып аткан нерсе, силерди бул мектепте окуучуларда жүрүш керек деген сөз да. Мектепте жүрүш керек. Окуучудай болуп. Бул мектеп илим алыш үчүн жай да. Берен илим алыш керек. Берен келип, бири-бирине соткасы менен мактанып, же кийим менен мактанып, же жигити менен мактана турган жер эмес бул. Бул жерден жанагындай достошуп, чегинен чыга турган жер эмес да. Жигит талашып мушташа турган жер эмес. Ошон үчүн берен илимди алыш керек да. Жанагындай соткаларды үйгө таштап, илимди жакшы алып, эгерде окугандан кийин ошо жакшы илимди жакшы алыш керек да. Жанагындай бир туура эмес нерселерди берден мектептен жазабаш керек. Анан мисалы жанагындай ата-энелердин тилин алыш керек. Анткени ата-эне ошо баланы ошон үчүн чоңойтот. Менин балам илимдүү болсун, менин балам тартиптүү болсун, менин балам бактылуу болсун деп ошо ата-эне ошон үчүн чоңойтот. Ошон үчүн жанагындай нерсе алышты. Анан мынерден жанагы кээ бир суроолор болот да. Мисалы дин дезеле жанагындай жолук салынып жүрөбүзбү деген. Бул деген дин деген бул тартип. Бул деген эреже. Бул ишти жазса болот, бул ишти жазса болбойт деген эреже. Анан ошо бул бүт баары бунун ичи эреже, бир эле кийим эмес да дин деген. Анан жанагындай чала була динди тутумса жакшы болот эле деген жанагындай диндин кээ бир нерсесин ишенип, кээ бирине ишенбейт деген ал туура эмес. Анда кээ бир нерсесин жасап, мисалы намазды окуп, анан арак иче берсе болот, намаз окуп анан нурдаса болот дегендей түшүнүк болуп калат да. Ошо дин дегенди эгерде ишенсе, анда бүтүндөй ишениш керек да. Анан мынерден жанагындай биз айтып аткан нерсе чынында тилекке каршы көп жерлерде болуп атат. Мушташ. Кыздардын өзгөчө кыздардын мушташы аябай бул жаман көрүнөт. Коркунучтуу көрүнөт. Эртеңки эне боло турган кыздар ошо бири-бирин ушундай жанагындай мыкачылык менен уруп сабап атканы бул аябай бул Кыргызстан боюнча тарап атат. Анан силерде болбосо илайым болбой эле койсун. Ошо таласта даже болбой койсун, ушундай нерсе, жаман нерсе. Анан ошо биздин чакырыгыбыз ошо кыздар достошпогула.
бул жигиттер менен достошо турган, дос боло турган нерсе эмес бул жигит деген. Бул коркунучтуу, булар карышкыр. Жана кой менен карышкыр достошкондой да. Ошон үчүн достошпогула, жакындабагыла. Өзүнүн убагы келет, мына ошондо жанагындай күйөөгө чыгып анан достошосуңар, күйөөңөр менен достошосуңар. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер таластын жаштарын үнүн уктуңуздар. Тактап айтканда, ушул Акчал уулу Дүйшөн атындагы жалпы билим берүү орто мектебинин жаштарынын үнүн уктуңуздар. Жаштардан дагы жакшы сөздөр чыкты, балким буларды да угуп коесуздарго деген ойдобуз. Тагдырдын табышмактуу тар жолунда таалайын издеп тапкан жан болгула. Байсалдуу сапар буйруп улуу күчтө барыңар эсен аман бар болгула. Кийинки ишембиден жолугушканга чейин саламатта калыңыздар.